Касыйдачы молдо деген мындай эми бизде көп илгертен бери эле бул нерсе көп айтылып келет, көп эле келген. Касыйда деген араб тилинен алган, бул мындайча айтканда дастан деген же болбосо казал дегенди билдирет. Казал деген дастан деген билесиздер да, бул узун ырым саптарынан турган бир окуяны же бир нерсени баяндап же мактап айтылган ушундай бир чыгарма деп койсок, ыр түрүндө жазылат да. Ошону араб тилинде касыйда дейт. Анан эмне себептен касыйда деп калган? Бул жанагы бир кайсы бир доордо Бувейсири деген бир адамдын ошол Бурда деген бир касыйдасы бар да. Бурда деген бул чапан чепкен дегенди билдирет. Ошол адам өзү же башка бирөө ооруп, балким өзү ооруса керек, анан мен ооруп, анан өзүн дуа кылып, анан түшүмө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип, анан бир нерсе кылып, анан ошондон айыктым деп, анан пайгамбарыбызды мактап бир ушундай касыйда жазган да. Дастан кылып, казал кылып. Анан ошол көп жерге тарап кетип, анан касыйда дегенде эле ушуну максат кылып калышкан. Бул нерсени билимдүү таухидке күйгөн алымдар тыйган. Анткени ал ошол касыйданын ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мактап атып, чегинен чыгып, Алла Таалага ширк келтирген немелер бар. Ошо касыйда ырсаптар бар. Ошондуктан өтө бул коркунучтуу. Ошону мону эми көптөгөн адамдар билбей эле, түшүнбөй эле окуп жүрүшкөн. Анткени ошол касыйданы жазган адам мен ооруман айыктым, ушуну жазып, пайгамбарыбыз мага түшүмө кирип ушундай болду деп кеткен да. Анан ошондуктан адамдар ушу касыйданы окуган болсо оорудан же башка нерселерден арылат экен деп ушинтип окуп калышкан. Бул нерсе туура эмес. Биздин Аллах субхана тааланын ачык айкын сөзү болгон Куран турат. Курандан өткөн шыпа сөз жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрү турат. Ошу менен биз дарыланып дем салышыбыз керек. Касыйда анын ичинде айттым, жанагы анын ичинде ширк аралашкан сөздөр бар, өтө коркунучтуу. Кудай Таалага жакпаган. Ошондуктан ар бир адам мындай нерседен алыс болушубуз керек. Эми мындай нерсе касыйдачы молдо, анан касыйда окуйт экен деген мындан бир 10-15 жыл, 20 жыл мурун көп, ага чейинки замандар көп болгон. Эми азыр альхамдулилля андай түшүнүктөгү молдолор же кара адамдар азайып баратат. Алардын дагы эми таасири азайышы ыктымал. Бирок адам баласы баягы илим албаса, ошол эски адамдардын жолун ээрчип, кайра ушуну тирилтип, ушундай нерсеге амал кылып калышы толук ыктымал. Анткени бул кээ бир араб өлкөлөрүндө, башка жерлерде ушундай нерселерди кылышат. Айрыкча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күнү маулид деп динге киргизилген бир жаңылык бидат нерсе бар эмеспи? Ошол убакта да окушат ушундай нерселерди. Ошондуктан мусулман баласы өтө сак болушубуз керек. Динибизди биз Куран сүннөттөн гана алабыз. Шыпа тилеген болсок, Куран менен эле окуп, Алла Таала Куранда айтып атат ачык. Бул Куран деген бул шыпа, момундар үчүн мээримдүүлүк деп. Мына биздин шыпабыз Кудай Тааланын буйруп, мына ошо Куранда кылып койгон. Ошо Куранды окуп, өзүбүзгө дем салдырып, ошо Куран менен дем сала турган адамдарга барып кайрылышыбыз керек. Аллаху алам.